Assalamu alaikum урматтуу Рустам Калматов каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз Москва шаарындагы эң чоң Medical Amir аттуу чоң бир клиникага келдик. Туугандар, бул жерде кызматтардын баарын көргөзөт. Ошол боюнча биз сиздерге маалымат беребиз. Бүгүн биз менен чогуу болуңуздар. Видеону көрүп жатсаңыздар, лайк басып, катталыктар болсо катталып кетсеңиздер аябай сонун болот, туугандар. Анда биз менен чогуу болуңуздар, биз сизге кирип графиктер боюнча эмне кызматтар көргөзөт, ошол боюнча сонун кылып силерге маек кылып, бүт кабинеттер көргөзүп, ички аураларын чагылдырып көргөзүп беребиз, туугандар. Анда басыңыздар мына. Метро, Марино метро, экинчи выходтан чыгасыздар. Мынакей урматтуу туугандар, режим графиктери 9-дан 8-ге чейин мынакей бүт немелер бар экен, детский стоматологдор, рентген, кыскача айтканда операция кыла турган бөлмөлөр да бар экен, аларды да чагылдырып көргөзүп беребиз. Келесиздер. Кааласаңыздар запись менен келсеңиздер болот, кааласаңыздар звонок келип басасыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, аксыр жакшысызбы? Соң жакшыбы, амансызбы? Табалайлы. Бер жака чыга алайлыбыз экен. Амансызбы? Элдер менен өзүңүздөр. жакшы, Кудайга шүгүр. Элдер менен амандашып, бул жер боюнча маалымат берсек мекендештерге. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, мекендештерим, Москва жергесинде иштеп жаткан жердештер. Сиздерди бүгүн биздин Medical Amir клиникасы менен кыскача тааныштырып кетейин. Анда биринчи айта бериңиз, баштайбыз. Бул жакта биринчи киргенде биздин ресепшн, мындайча айтканда, администратор эжебиз бул жак. Бул жер күтүүчү бөлмө экен. Бул күтүүчү бөлмө бул жерибиз, ооба. Суулар бар экен, нар жагында, бер жагында муздакана суулар. Кофе аппаратыбыз бар. Кофе аппараты да бар экен, машалла, аябай сонун. Телевизор бар экен, келип күтүп отурасыздар. Бул жак кандай бөлмө? Центр зерба. Бул жак стоматологиялык рентген кабинетибиз, кичинекей. Жаш балдаргабы? Жок, бул чоң кишилердики, жана детский бүт баарын көрсөтө алат. Бул панорамный рентгенде бул жак стоматологический, бул стома Аппарат жаңы экен экен. Стоматологдор, ооба, бул жаңы аппараттар. Аябай сонун экен. Бул эки түрү бар. Бул панорамный, анан кичинекей бул жагы. Бул жерде дагы бирөөсү бар. Детский экен да? Бул чоңдорду да тартат, детскийди да тартат. Жүрүңүздөр эми стоматологдордун кабинети менен тааныштырайын сиздерди. Негизи урматтуу туугандар, мен бул жака 2-3 жолу келип тартып кеткем. Бул жакта ажытканалар бар экен да, кенен женский, мужской. Бул жерде 3 стоматологубуз бар биздин. Бул биринчи кабинетибиз. Баары стерильный, таза, чистый. Заманбап аппараттар экен да? Бүт баары жаңы аппараттар. Охо, аябай сонун экен, машалла. Бул экинчи кабинетибиз. Экинчи кабинет бул. Стоматологубуз. Бул жакта өзүнчө экен да? Ооба. Аке. Бүт инструменттер стерильный, таза. Таза деңиз, Эң главный ошо жакшы да, таза. Ичини көрдүңүздөр, мына ички ауралар, урматтуу мекендештер, залды карасаңыздар аябай сонун. Бул жакта болсо биздин доктор иштеп жатат экен. Буга мешать этпей эле турат. Бул жакта стоматолог экен, Эми жүрүңүздөр, сиздерди биздин опыт десе опыт, билим десе билими бар. Чоң биздин хирургубуз менен тааныштырайлы. Бул жак хирург экен да? Ооба, бул жак хирургия. Узи кабинетибиз. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Занят окшойт. Бул жак хирург эмне кызмат көрсөтөт? Эми кээинки мекендештер билбей калышы мүмкүн, ошо кичине маалымат берип койсок. Кичинекей операциялардын бүт баарыны түрүнү жасайт. Анан сүннөткө отургузуу боюнча байкебиз. Сүннөттөр, Андан чоң стажы менен операционныйыбыз бар. Алар үчүн азыр сиздерди аны менен да тааныштырам. Бул жака кирсеңиздер, бул жерде биздин гинеколог эжебиз отурат. Бул жердеби? Бул жерде 5-чи кабинетте. Бүт шаймандары, аппаратуралары баары жаңы. Буларында өзүнчө бир УЗИ отдельный. Өтө өзгөчө клиника экен, чындыгында. Аябай чоң, тар эмес бул жер. Аябай чоң. Бул кабинетибизде биздин врач, эндокринолог врачыбыз отурат. Бул жактабы? Бул жакта эмне кылат? Эндокринолог бул ички органдардын эмес проблемасы боюнча, жана сахар, диабет, кан оорусу, ошол боюнча деңиз, щитовидный железа деп ошонун бүт баарына ушул эжебиз карайт. Бул жер биздин анализ алуучу бөлмөбүз. Анализдер ушул жерде болот. Анализдин бүт баарын тапшырсаңыздар болот бул жерден келип. Аябай сонун экен, машалла.
Бул болсо бизде ийне саюучу бөлмөбүз. Саламатсыздар. Бул жер биздин пациенттерибиз бар экен. Бул жакта адамдар бар Беттерин экен. тортпай эле коюңуздар, Алыстан эле. уруксат сураган жокпуз алардан. Бул жакта капельница алып жаткызса болот да. капельница лечение алсалар болот. Күндө жатса болобу же Эртең менен кел- саат 8-ден кечки саат 8-ге чейин келип алып кетселер болот. жатканга болбойт Мгм. бирок, а? Бул биздин айтып аткан жанагы операционныйыбыз. Операция бөлмө, Операция бөлүмү кирип көрсөңүздөр болот. ичи өзүнчө башкача страшный вот жит ба? Негизи бул жака чепчик бахила кийгизиш керек да, макул сиздерди реклама үчүн киргизели. Ооба, туугандар туура түшүнүңүздөр сиздер дагы. Мындай эле сырттан эле карап чыгабыз. Мындай эле мыйзамда бул жак бүт баары аппаратура бүт баары бар. Жанагы айткандай балдарды сүннөткө отургузуп, бүт чистый стерильный мемеде бул жактан мемеге отургузуп сүннөткө Аппараттар отургузат. өтө өзгөчө экен, а? Күчтүү Ооба. аппараттар экен, а? Бул жакта нээлер операциялар болот ошондо? Операциянын бүт баары түрлөрү болот. Аппелиз, отургузуу, Болот бүт баары. кол, пут, Бүт баарын жасайт. бардыгы, а? Тажрыйбасы өтө күчтүү доктурлар бар бизде, а? Бар. 20 жыл, 30 жылдык. 25 жылдык стажы менен. Ого, 25 Бул жыл. жак кабинет терапевтики бул. Бул жак не кылат? Бул терапевт врачыбыз отурат бул жерде. Бул жак калай чыкабат экен, а? Мына уже бул жак. Анда мына бир жерде туруп алып, мекендештерге маалымат берели ме? Нарыраак карап тура. Жим жак бул жак? Бул жак болсо биздин лор врачыбыз отурат. Лор врач болсо мен өзүм Сиз өзүңүз. ооба. Фамилия атым Элчибек уулу Медетбек. Ака чоң Москвада рахмат. 3 жылдан бери иштейбиз. Элдин кызматына жүрөңүздөр. Азыр полный бир чыра тартып чагылдырып көргөзүп чыктыңыз да. Өзүңүз. Эми бул жерде кызматтар боюнча бир четтен айтып берсеңиз мекендештергечи, эмне кызматтар көргөзөт? Графиктер боюнча адрестерди полный бир четтенчи. Биздин адресибиз Москва шаары, метро Марино, 2-выходтан чыкканда көчөбүз Новочеркасск бульвар, дом 51-де. Биз видеонун аягында коюп коебуз, метродон тартып келгенбиз. Кандай келишкен, келип келе бересиздер. Бул жерде болсо кандай кызматтар көрсөтөт? Бүт бардык биринчи жардамдан баштап чоң операцияларга чейин жасалат. Анын ичинде терапевт врачыбыз бар, кардиолог врачыбыз бар, аллерголог врачыбыз бар, дерматолог врачыбыз бар, лор врачыбыз бар, акушер-гинеколог врачыбыз бар, стоматологдор бар. Бүт эле баары бар бул бул жерде. көргөзүлөт экен да. Баары бар. Графиктери ошо безвыходнойбу бул жер? Бул жер безвыходной иштейт, ооба. Анан ночтагы кээде сурап калдык да мекендештерчи. Стоматологдор болсо, ночь болсо келсе болот. Алар запись менен жазылып, түнкү саат 12-ге чейин келет. 12-ге чейин. Анткени биздин мекендештер эртеден кечке 7-8-ге чейин иштейт экен дагы. Андан убактысы жетпей калат экен. Ошон үчүн биздин стоматологдор алар үчүн саат 12-ге чейин прием кылып, аларды кабыл алып иштейттер. Андан дагы кандай оорулар менен келгендер бар? Кандай оорулар дарыланып кетет бул жерде? Ошолорду айтып бериңиз. Мына жесткий. Чоң клиника экен да, мен Москвада эң чоң клиника деп десем жаңылышпайм да, чындыгында. Бүт Бул жерде бүт эле оорулар менен келишет. Основном травма алып келгендер көп болот акыркы убакта. Аллергия менен келгендер көп. Анан биз жана айта кеттим, айтпай кеттим силерге. Бизде детский врачыбыз бар. Жаш балдарды караган. Ооба. Бүт эле ооруларга. Ооба, детский педиатр деп коет аны. Бүт немени карайт ошол кызыбыз. Аябай сонун экен. Ар дайым элдин кызматына жүрөңүздөр. Бул жерде иштегендер баары эле кыргыздарбы? Же башка? Бул жерде иштегенибиз дерматолог врачыбыз орусу болду дагы эже. Калган бүт баары кыргыздар. Мекендештер келиш үчүн запись менен келиш керекпи же эч кандай запись жок келе деле келсе болобу? Запись менен келсе да жакшы. Анан эч кандай записи жок деле түз келсе да болот. Эртең менен саат 9-дан кечки саат 7-ге чейин эшик ачык. Эшик ачык. Безвыходной, Безвыходной. Анда мен номерлердин адрестерин коюп коем. Дагы кандай сурооңуздар болсо номерге кайрылсаңыздар, администраторлор жооп берет, Жооп берет. Кошумча маалыматыңыз жок, Кошумча маалымат жок. Баарын айтып бүттүк окшойт. Анда тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Элдер менен амандашып коелу. Макул кыргыз элим, оорубаңыздар, өзүңүздөр жакшы караңыздар. Туугандар, ошо кандайдыр маселелер болгон болсо, эми эч качан эч ким оорубасын, Кудай сактасын. Бирок кандай маселелер болгон болсо, кайрылсаңдар болот. Мына өзүбүздүн кыргыз мекендештер экен. Биз ар дайым ушу өнүп өсүп жүрө берели. Бирибизди колдобосок башка эч ким колдобойт да бизди. Туурабы экен? Туура. Ошон үчүн ар ким өзүбүздү колдоп, ушуну өнүп өсө берели. Чындыгында Москвада сүйүнүп атабыз. Кафе ачкандар, чайкана ачкандар, ушул чоң келтеген клиника ачкандар. Негизи эле ошо кыргыздар барган өсүп атат, буюрса.
өсүп өнүп жүрөр эл туугандар, видеого лайк басып, урукпар менен бөлүшүп, жакшы сөздөр жазып кетсеңиздер аябай сонун болот. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, жалпыңыздар. Ассаламу алейкум. Адрес боюнча метро Марина метро 2-ден чыгасыздар да, чыгып эле оң жакка карай туруп бара бересиз. Мынакей урматтуу журттугандар, мынакей Медикал Амир клиникасы. Кош келипсиздер, келе бересиздер. Ар дайым сиздердин кызматыңыздарда бөлүсө өзүнүн мекендештериңиз көрөт. Ден соолугуңузга каам көрүңүздөр туугандар. Толугураак маалымат алыш үчүн төмөнкү номерлерге жазып чалып, биздин каналга катталып, видеону урукпар менен бөлүшүңүздөр. Ассаламу алейкум. Москвадагы кыргыз элим, сиздер Москва шаарында болуп кирчиктин маселесине муктаж болуп жатсаңыздар, анда биз сиздерге ишеничтүү агаларды сунуш кылабыз. Москва шаары метро проспект Мира 2-бөгөттөн чыгып келесиздер. Границага чекметиңиздерди карап такта берет, чонуйда барбы жокпу, ошол маселелер боюнча жардам берет. Стажы аябай жакшы. Маалымат алыш үчүн төмөнкү номерлерге кайрылып жазсаңыздар, толук маалыматты берет сиздерге.